Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр, Күдөр программасынын кезектеги чыгарылышы бүгүнкү каарманыбыз Нурзат эжекебиз болмокчу. Ал эми биз Примов кайрымдуулук фонду менен биргеликте Нурзат эжекеден кабар алганы келдик. Ал жөнүндө бизге Абай мырза сүйлөп берсе. Саламатсыздарбы? Бул Нурзат эже көптөн бери ооруп келет, эки бөйрөгүнөн жабыркап. Тез-тезден гемодиализ алып турат. Нурзат эже буга чейин Примов кайрымдуулук фондунан жардам алып келген. Азыркы учурда тез арада эки бөйрөгүн алмаштырууга муктаж чет өлкөдө. Анда эмесе жүрүңүз, сиз менен кошо барып кабар алып келели. Бирөө барбы экен? Ачык экен, кирсек болсо керек. Жүрүңүз. Жүрүңүздөр. Нурзат эже кандайсыз? Hiç kimim yok. Жақшы болып кетесің деп атат врачтар. Şu пересадкадан если донордун бөйрөгү түшсө, жақшы болып кетесің деп атат. Бирок азыр акчам жоктугуна байланыштуу пересадкага да бара албайт. Азыр ошо Москвада чоң балам бар. Ошол квартплатыбызга, менин колдарыма жеп ичкенибизге салып турат. Ижара. Өзүмдүн үйүм көп жыл алдын кредитке алдыртып койгонбуз. Бул квартирада сырыскен, ана жеринен камчы өтөт. Таяк менен бир жагынан бирөө жетелесе эптеп басам. Өз алдынча басам. Башка условиясы бар үйгө чыгайын десек 25 000, 30 000 болуп атат. Төлөй албайбыз деп чыга албай ушул үйдө калып кеттик. 2 жылдан бери ушул үйдөбүз. Азыр ушу кичинекей балам менен кызым карайт мени. 6 ай болду ушинтип.
Чоң балам дагы мен ооруп калганыма байланыштуу үйлөнө албай жүрөт. 29-га чыгып калды. Кийинки балам 24-ке чыгып калды. Буларды үйлөйүн деп атканда ооруп калдым мен деп. Ошо чоң балам деле жеткире албай атат азыр бизгечи. Бир паста квартплата кеп калат. Анан бул жакта алган капельницаларым аябай кымбат. Жол кирем бар. 400 сом мен барып келем такси менен. Кичине кызыңыз кайсыл жакта окуйт? Кызым менин ооруганыма байланыштуу окуй албай калды. Гагаринде окуйт эле. Азыр 2 жылдан бери окууга бара албай калды мени карап. Жок. Мен мына жердин айыл башчысына кайрылып айтсам, мэриядан бир аял келди да, сенин учетуң кара сууда экен, биз жардам бере албайбыз деп кетип калды кайра. Анан даже группага чыгарышпай атат меничи. Мурда сахарный диабет менен да чыгарышпаган. Азыр диализден дагы документ турлап балам апарса, учетуңар кара сууда экен, биз чыгара албайбыз деп коюптур. Группага да чыга элекмин да. Сиз кара суунун өзүнүн фондуна кайрылып жардам Бара албадым да, өзүм баса албайм. Эч жака баса албайм, өзүмчө басып бара албайм. Болгону ошо Примовдун фондуна кайрылып арыз таштаган элем. Мен сакайып кетсем эле болду эле. Балдарымды үйлөп, жайлап, жайгаштырып, үй жай кылайын деген ой бар. Мага азыркы учурда ушу катетерди срочно алмаштырышым керек болуп атат. 2 айлык срок менен коюп берген эле, азыр 6 ай болуп калды. 4 ай срок өтүп кетти. Катетер улам эле ылдыйлап чыгып кете турган болуп калды, бошопчу. Анан 3 жылдык катетер бар экен, качественный туннелка. Ал 50 000 турат экен. Мен акчам жоктугуна байланыштуу ушул кезгече койдура албай атам. Биринчи очередь ушуну алмаштырышым керек пересадкага чейин. Нурзат эжеге жардам берүү үчүн төмөндөгү реквизиттерге акча которсоңуздар болот. Мбанк 551 99 90 58. Элсом 551 99 90 58. Оптима банк картанын номуру 41 69 58 53 54 40 29 75. Сиздин мээримдүүлүгүңүз адамдардын өмүрүн сактап калууга жардам берет. Ден соолук бул өмүрдүн булагы. Ден соолук бул адамдын куралы. Жок болсо ден соолугуң өмүрдө жан дүйнөң сыздап турчу сыягы. Бүгүнкү чыгарылышта сиздер менен күдөр программасы болду. Кийинки берүүлөрдө көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.